Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов катышкан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары кеңешинин отурумунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Алар көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин жугуш тоорлардын жайылышына каршы туруу боюнча биргелешкен иш-аракеттеринин орто мөөнөттүү планы жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин аймактарын санитардык жактан коргоо жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин калкын жумуштуулук менен камсыздоого көмөктөшүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Туура эмес товардык белгилердин жана географиялык көрсөткүчтөрдүн колдонулушун алдын алуу жана ага бөгөт коюу боюнча КМШга мүчө мамлекеттердин кызматташтыгы жөнүндө макулдашуу. КМШга мүчө мамлекеттердеги мамлекеттик материалдык резервдеги башкаруучу мамлекеттик бийлик органдарынын 2030-жылга чейинки мезгилдеги кызматташтыгынын концепциясын жана аны ишке ашыруунун негизги иш-чаралар планы жөнүндө. КМШга мүчө мамлекеттердин 2025-жылга чейинки шарп оорусунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча биргелешкен иш-чаралардын топтому жөнүндө. Шериктештикке мүчө мамлекеттердин геодезия, картография, кадастр жана жерди аралыктан зондтоо жаатындагы өз ара аракеттенүүсү жөнүндө 1992-жылдын 9-октябрындагы макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн офицерлерин ыкчам стратегиялык даярдоо жаатындагы негизги уюму жөнүндө, кадрдык дайындоолор жөнүндө. Белгилей кетсек, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары кеңешинин жыйыны Беларусь Республикасынын Минск шаарында өттү. КМШ өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйыны 2021-жылдын 12-ноябрында Бишкек шаарында өтөт.